43 бөлүм. Анан ал мени дарбазага, чыгышты караган дарбазага алып келди. Ысрайыл кудайынын даңкы чыгыштан келе жатты. Анын үнү чоң суулардын дабышындай эле. Анын даңкынан жер жарык болуп турду. Бул көрүнүш мен көргөн мурунку көрүнүштөй эле. Ал шаардын кыйрашын кабарлап келгенимде көргөн көрүнүшкө окшош эле. Ал Кебар дарыясынын жээгинде көргөн көрүнүштөргө окшош эле. Ошондо мен жүз төмөндөп чыгылдым. Теңирдин даңкы чыгышты караган дарбаза аркылуу ибадатканага кирди. Ошондо рух мени көтөрүп, ички короого киргизди. Ибадаткана бүт бойдон Теңирдин даңкына толду. Мен кимдир бирөөнүн ибадаткананын ичинен мага сүйлөп жатканын уктум. Ал киши болсо менин жанымда турган эле. Ошондо Теңир мага мындай деди: адам уулу, бул менин тагым турган жер, менин бутум турган жер. Бул жер менин Ысрайыл уулдарынын арасында түбүлүккө жашай турган жерим. Ысрайыл мындан ары менин ыйыгысымымды булгабайт. Алар өзүлөрү да, алардын падышалары да өздөрүнүн бузуктугу менен, өздөрүнүн падышаларынын өлүктөрү менен, бутканалары менен менин ыйыгысымымды мындан ары булгашпайт. Алар өздөрүнүн босогосун менин босогомдун жанына коюшкан. Өздөрүнүн эшиктерин менин эшигимдин жанына коюшкан. Ошондуктан мени менен алардын ортосун бир эле дубал бөлүп турчу. Алар өздөрүнүн жийиркеничтүү иштери менен менин ыйыгысымымды булгашчу. Ошон үчүн мен аларды өз каарым менен кырып салгам. Эми алар өздөрүнүн бузуктугун, падышаларынын өлүктөрүн менден четтетишет. Ошондо мен алардын арасында түбөлүк жашайм. Өздөрүнүн мыйзамсыздыктарынан уялыш үчүн, ибадаткананын ченимин алыш үчүн сен, адам уулу, Ысрайылга ушул ибадаткана жөнүндө жарыя кыл. Эгерде алар өздөрүнүн баардык иштеринен уялышса, анда аларга ибадаткананын көрүнүшүн, түзүлүшүн, андан чыга турган жана ага кире турган эшиктерин, бүт сүрөттөрүн, бүт көрсөтмөлөрүн, баардык көркөм сүрөттөрүн, бүт мыйзамдарын көрсөт. Алар анын түзүлүшүн жана бүт көрсөтмөлөрүн сактап, ошолорду аткарыш үчүн алардын көзүнчө жаз. Ибадаткананын мыйзамы мындай: тоонун чокусундагы ал турган жердин тегерегиндеги бүт мейкиндик ыйыктын ыйыгы. Ибадаткананын мыйзамы ушул. Чыканак менен ченегенде курмандык чалынуучу жайдын ченеми мындай болду. Бир чыканак алакан менен чыканакты кошконго барабар. Пайдубалы бир чыканак, туурасы да бир чыканак. Тегерете курчап турган кырдын эни бир карыш. Курмандык чалынуучу жайдын арткы тарабы мындай. Анын пайдубалынан төмөнкү урчугуна чейин 2 чыканак. Ал эми анын туурасы бир чыканак. Кичине урчугунан чоң урчугуна чейин 4 чыканак. Ал эми анын туурасы бир чыканак. Курмандык чалынуучу жайдын өзүнүн бийиктиги 4 чыканак. Курмандык чалынуучу жайдын үстүнөн 4 мүйүз чыгып турат. Курмандык чалынуучу жайдын узундугу 12, туурасы 12 чыканак. Анын 4 тарабы бирдей, ал 4 бурчтуу. Анын аянтчасынын узундугу 14 чыканак. Туурасы 14 чыканак. Аны тегерете курчап турган кыр жарым чыканак. Ал эми пайдубалы бир чыканак. Ага чыгуучу тепкичтер болсо чыгыш тараптан. Анан ал мага мындай деди: адам уулу, Кудай Теңир мындай дейт: курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалып туруу үчүн, үстүнө кан чачып туруу үчүн, курмандык чалынуучу жай жасалып бүткөн күнү берилген көрсөтмө мындай: мага кызмат кылуу үчүн жакындаган Садок уруусунан Леби уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучуларга күнөө үчүн курмандыкка бир букачар бер дейт Кудай Теңир. Букачардын канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын 4 мүйүзүнө, аянтчанын 4 бурчуна, тегерете курчап турган кырына чач. Сен аны ушинтип тазала, ушинтип ыйыкта. Күнөө үчүн чалынган букачарды алып, аны ыйык жайдын сыртында, үйдүн атайы белгиленген жеринде өрттө. Ал эми эртеси күнү күнөө үчүн курмандыкка кемчиликсиз бир теке чал. Курмандык чалынуучу жайды букачар менен кандай тазалашса, аны менен да ошондой тазалашсын. Тазалагандан кийин кемчиликсиз бир букачар жана кемчиликсиз бир кочкор алып кел. Аларды Теңирдин алдына алып кел. Аларга ыйык кызмат кылуучулар туз чачып, Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалышат. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 7 күн бою күнүнө бир текеден чал. Ошондой эле күнүнө бирден букачар жана бирден кемчиликсиз кочкор чалышсын. Курмандык чалынуучу жайды 7 күн бою тазалашсын.
ыйыкташсын жана өз колдорун толтурушсын. Ушул күндөр бүткөндөн кийин 8-күнү жана андан ары ыйык кызмат кылуучулар курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңарды жана тынчтык курмандыктарыңарды чалышат. Ошондо мен силерге ырайым кылам дейт Кудай Теңир.